radio on, it's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Этномедиада эмне бар? Этномедиада азыр 300ге жакын кино топтолуп, Кыргыз фильм киностудиясы менен Акжол мырзада отурат, расмий түрдө келишим түзүп, ошол кыргыз керемети деген 80ден ашык тасма бар экен, ошонун баарын бияка жүктөдүк. Жаңы тасмалар. Бул жакта эски тасмалар эмес, жаңы тасмаларды дагы көрсөк болот. Кинотеатрлар бизде Ош менен Бишкекте бар. Жалпысынан 11 эле кинотеатр бар экен. Баткендеги туугандар кайсысын көрөт? Нарын каяктан көрөт? Жалават каяктан көрөт? Мына чет өлкөдө 1 миллионго жакын мигранттар мекендештерибиз бар да. Алар жаңы чыккан кинону көргүсү келет, бирок көрө албай атышат. Мындан кийин андай болбойт. Кудай буйрса, кинотеатрга чыккандан кийин эле дароо эле бул жакка чыгат, бул жакта биз көрсөтүп баштайбыз. Счастливого плавания, спасибо за создание Суюн. Это глобальный труд. Все кинематографисты мечтали о том, чтобы были оцифрованы фильмы. Вы провели, на самом деле, глобальную, многослойную и очень важную работу. Учур менен пайдаланып, гумандуулукту көздөй бурулган искусство адамдары, чыгармачылык адамдары бүгүнкү күндөгү өлкөбүздөгү тарыхый көйгөйү болгон пропагандисттерден айырмачылыгын тааны билебизби, билбейбизби, кандайча биз ошолордун санын пропагандадан айырмаланган гуманизмге, гумандуулукка бурулган чыгармачыл адамдарды кандайча колдой алабыз деген талкуулардын көбөйтүүсүн жана көбөйүшүн тилейм. Бүгін ертеңінде тебірекөз талқылап жатқан киноны біз кім үшін тартабыз, ел үшін тартабыз. Албетте біз өзіміздің еліміз үшін тартабыз, еліміздің ақш үшін тартабыз. Ошол менен анан өнүгүү өсүрүү. Бирок ортодо асыл айтып кеткендей биз көп кыйынчылыктарды көрдүк кайсыл тарабынан. Ошол биз ошол бөлүүчүлөргө жетише албай, бөлүүчүлөрдүн алкышын алып өнүгө албай аткан учурда ушундай жакшы деңгээлге көтөрүлүптүр. Сүйүн сага чоң ыраазыбыз. Анткени бул биздин Кыргызстанда эле эмес, менин оюмча бул Борбор Азияда алгачкы болуп атат окшойт. Акжол онлайн кинотеатр Этномедиа деп фото кылышат. Эртеңменен ыйлап турдук элек. Азыр келип Кыргызстанда болуп аткан жакшылыкка сүйүнүп турабыз. Ушул жакшылыгыбыз кут болсун, өмүр uzun болсун. Акжол. Ушул күн негизи дагы бир кыргыз киносунун тарыхый күн болуп калмакчы да. Анан сүйүн жеке эле сагыныбыз баарыбызга ийгилик каалайбыз. Сен ушул жаңы кинонун жайылтуубасынын локомотиви болуп калдың да. Ушул ишиңе ийгилик каалайм да. Мындан ары кинолорубуз мындай бир ыймандуулукка, гумандуулукка, жакшылыкка үндөгөн кинолорду көбүрөөк тарталы. Кыргыздын баары мындай бир жакшы жетишкендикке, жакшылыкка умтулалы, позитивный кинолорду тарталы. Рахмат. Биздин иш-чарага баарыбыздын башыбызды коштуруп, бүгүнкү иш-чараны уюштуруп, ушундай Этномедиа онлайн кинотеатрын түзгөн Сүйүн мырзага жана анын жалпы жамаатына, кинематография департаментинин атынан биз терең ыраазычылыкты билдиребиз. Дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Этномедиа бул эмне? Этномедиа бул бардык кыргыз тасмаларын бир жерде топтогон Кыргызстандын эң ири онлайн кинотеатры. Этномедианы кайдан жүктөйм? Google Play же App Store'га кирип, тиркемебизди телефонуңузга же телевизоруңузга жүктөңүз.
алгачкы жолу колдонгондор телефон номеру же электрондук почтасы аркылуу бекер каттоодон өтө алышат. Кантип төлөйм? Банк карталары, электрондук капчыктар жана терминалдар аркылуу төлөсөңүз болот. Абонент деген жазуусу бар тасмаларды 115 сом төлөп, бир ай бою каалашынча көрө аласыз. Ал эми жаңы тасмалардын ар бирин 95 сомдон. Ичинде эмнелер бар? Кыргыз керемети, кыргызча жаңы тасмалар жана сериалдар, кызыктуу шоу программалар, жаш балдар үчүн мультфильмдер жана дагы көптөгөн кызыктуу контенттер бар. Бул жакшы көрүнүш. Бул менин оюмча бул өнүгүүнүн дагы бир заманбап бир жакшы жолуна түшүп атабыз. Муну Ак Садыкты айтканга такыр макул эмесмин да. Негизи эле бул калат да. Силер өлөсүңөр. Бул кино көрүш менен маданияттын өсүшү, маданияттын багыты кино менен көптөгөн мамлекеттер, көптөгөн өнүккөн мамлекеттерде бул кино аркылуу көп нерсени үйрөнсө болот да, үйрөтсө да болот. Эң сонун ачылыш. Себеп дегенде биз го Бишкекте жашап кинотеатрдан барып көрүп алабыз. Региондордо мисалы үчүн кинотеатрлар азыр менимче жок койсо, андан тышкары чет өлкөдө жүргөн биздин жаран мекендештерибиз дагы көргүсү келет да кыргыз кинолорду. Ошолор үчүн сонун мүмкүнчүлүк да бул этномедиа сыяктуу ушундай онлайн кинотеатр. Ошондуктан чын жүрөгүмдөн каалайм ийгилик дагы өнүксүн, сонун кинолор тартылсын. Ошол кинолор ушул площадкалардан көрсөтүлүп, биздин мекендештерибиз, чет өлкөдөгү мекендештерибиз кубанып, өзүбүздүн кинолорду көрүп, сүйүнүп жүрө берсин. Ар кайсы форматтагы, мисалы үчүн ошол эле балдарга ылайыктуу, чоңдорго ылайыктуу, үй бүлөгө ылайыктуу баардык кинолорду ушул этномедиа кино онлайн кинотеатрынан көрө алса болот. Мен өтө кубанычтамын, анткени менин мекендештерим дагы мени ошол онлайн кинотеатрдан көрө алат. Биздин жаш таланттар же биздин чыгармачыл адамдар тарткан кинолорду ушу этномедиадан көрөбүз го деп ойлойм. Алчокоев. Этномедиага мен чоң ийгиликтерди каалайм, чыгармачы ийгилик. Бул Кыргызстандагы болгон мен деген маданият кызматкерлеринин жүзүн көргүзө турган чоң чыгарма болду, чоң иш болду менимче. Ийгилик, албан ийгиликтерди каалайм. Netflix чыгып атат. Этномедианын башка дагы тармактары кийин өнүгүп кетет да. Биз билбейт эмне деген өнүгүүлөр болот. Себеп дегенде ушунда онлайн кинотеатр деп мурда менен 2 жыл мурун сурачы, 3 жыл мурун сурачы. Эмне ал демекмин да. Азыр Заман өнүгүшү менен чоң кетип барат. Ошондуктан мен ойлойм бул аябай чоң кадам да. Бул мисалы үчүн Марска же болбосо Айга барып конгондой эле нерсе да.